Тамашакөй ырлары клиптери менен элдин көңүлүн болуп келген Гүлжигит Сасибеков бүгүн менин маектешим болмокчу. Баса белгилеп кетсем, ырчы мырзанын мен сенден кетейинче ыры жылдын супер ыры намын жеңип алган. Саламатсызбы Гүлжигит мырза? Саламатчылык. Бильярд залын тандап алганыңызга караганда, бильярдтын сүйүүчүсү окшойсуз. Бильярдтын баягы достор менен эс алганда келип ойноп турабыз, кичине баягы эс алыш үчүн, стресстерден чыгыш үчүн. Анан негизи бильярдка кызыгам. Анан бильярд сүйүүчүлөрдүн катарын топтойбуз. Жылдын супер ыры намын алганыңызды жакындарыңызга маалап жатасызбы? Эми жуубайсыңбы дегендер андан көп, жууп берейин дегендер андан көп. Анан эми баягы супер концерт өткөндөн кийин эле өзүбүздүн концертке даярданып калбадыкпы? Ошого концерттен кийин жууп берейин деп ниет кылганбыз. Эми буюрса болот. Концертибизди өткүзүп алдык. Жууп беремиз. Майлап бер дегендерге майлап беребиз жаңы жылды турлап. Балким жакында туулган күнүм келип атат. Балким ошо туулган күнгө кошуп майлап беремби бардыгына. Эми буну убакыт көрсөтөт. Ошондой ойлор, пландар бар. Чыгармачылыкка катуу киришип, анан жеке жашоо мунутта калган жокпу? Азыр эми чыгармачылыкты биринчи орунга коюп алдык. Анан баягы айылда жүргөндө биринчи класста окуган балдар, кичинекей эми баягы кошуналарым, ошол балдар азыр үйлөндүк, балалуу болуп калдым десе, кыйла баягы ойлонот кезинде мен демек карып аткан турбаймынбы деп анан азыр эң тажаган суроом ушул болуп калды: качан үйлөнөсүң деген суроодон ушунчалык тажап келем да. Апам менен сүйлөшүп калсам дагы качан үйлөнөсүң деп айтып жүрбөс экен деп телефонду өчүргөнгө шашам. Эгер сыр болбосо, биринчи аялыңыз менен эмне себептен эки ажырымга түштүңүз эле? Эми ал убакта жаш болгонбуз. Түшүнбөстүктөр болду. Анан жалпы жонунан айтканда жаштык кылдык деп ойлойм. Анан эми турмуш деген ушундай экен, пешенеге жазылган тагдыр экен. Бирок бир акылмандын баягындай накыл сөздөрдү аябай көп окуп, барактап издеп окуйм да. Ошондон бир акылмандын жазган аябай купулума толду да. Өзүңдүн сүйүүңдү сактап кала албасаң, өзүңдүн үй бүлөңдү сактап кала албагандан кийин эч качан өзүңдүн жашооңа бирөөдү күнөөлө, ал нерсеге сен өзүң гана себепчи, өзүң гана күнөөлүүсүң деген сөз бар. Ошон үчүн мен эми күнөө аялымда болбосо башкада деп айта албайм. Ошол нерселерди, бардык нерсеге жол таап, ошондой бир уруш талаш болгон күндө дагы, бир келишпестиктер болгон күндө дагы ошонун жолун таап, үй бүлөнү сактап калыш керек. Бул эми эркектин өзүнүн милдети болсо керек. Биз жаштык кылып бул нерселерге кадам таштай алган эмеспиз убагында. Эгер азыркыдай акылыбыз болсо, андай нерсе болбойт болчу. Сүйлөшүп үйлөндүңүз беле? Сүйлөшкөнбүз. Ал менден биздин айылдан 20 чакырымдай алыстыкта жашачу. Анан түнкү саат 3 болобу, 2 болобу, түн жарым болобу, кетип калчумун, жолугуп келем деп. Жамгырларда жөө барган күндөр, иттерден качып араң барган күндөр, ошол иттерге таланып кала жаздап, барсаң чыкпай калган күндөр, уктап калган, кайра кеткен күндөр. Эми жаштыкта ошондой бир сүйүүгө ооруп мас болуп жүргөн күндөрдө ошондой бир эң баштыктар болгон. Азыр ошол сезимдер барбы сизде? Эми убакыт өттү, ал сезимдердин баардыгы өчтү. Жашоого болгон көз караштар дагы өзгөрдү, башкача болуп. Ал нерсени эми кайра башынан алып келиш өтө кыйын болуп калды. Эми деген жаңы жашоодун жаңы барактары, жаңы нерселер ачылды буюрса. Биринчи никеңизден уулуңуз канча ачып калды? Кабарлашып турасызбы? Баламан кабар алып турамын. Алипе майрамына балама 8 жашка чыгып калды.
Алпем айран болуп дейт. Анан исфанан ырдадым дейт. Анан дагы ырдап бер дешти эле ырдабай койдум деп анан кече жакында эле айылга бардым эле, айылдан келип атып жолуга келдим балама дагы. Анан сага жакында жаңы ап берем деп тамашалап күлсөм, ошол сөз балам аябай катты тийиптир. Кийин айтканыма да өкүнүп калдым, бирок сен баланы бала деген бала да нерсте. Ошол эми буюрса жаңы жылга жакшы бир белектерди буюрса берип берейин деген ниет кылып турам. Бүгүн неге бактылуусун каралдым, ачып көрүп статусун карадым, тажабастан сүйүү сөзүн жазышып, макул болчу жолуга барайын. Келиңиз эми кайра чыгармачылыкка кайталык. Ушу ырчы болуп таанылуу үчүн кандай жолдорду басып өттүңүз? Чоң сахнага келгеним өзүмдүн ырларым менен 2006 жыл ушу декабрь айларынан баштап кирише баштаганбыз. Мындайча айтканда 2007-ден Айбийке деген ыр менен чыкканбыз. Андан кийинки ырларыбыз Коштошуу. Ошол Коштошуу деген ырыбыз аябай бир чоң элдин жүрөгүнөн орун алып бир популярный болуп аткан маалда көчөлөрдө жанагындай брусчатка деп коет. Ошондой төшөп иштегенбиз. Анан ошондой брусчатка чыгарган атайын бир заводдо иштегенбиз. Анан баягы көчөдө брусчатка кагып атсаң, элдер ырларымды угуп өтүп кетишчү болчу соткаданчы. Ошончалык уялчубуз, анан намыстанчумун. Батири жок баягы подъездде түнөгөн күндөр, парктарда түнөгөн күндөр, ушунчалык баягы азыр ошол жерлерде басып жүрүп, мындай көп эски кыйналган күндөрүмдү ушул Бишкектин көчөлөрүндө, сумдун жанында Беренголд деп аябай чоң здание турат, ушулга дагы ысык суу, муздак сууларды киргизгенбиз, жер казып. Анан ошолорду көрүп, ушул кыйналган күндөрүндү эске салып турабыз. Ошон үчүн дайыма мындай жөнөкөй адамдар менен жүрсөң, ушулардын көйгөйлөрү чындыгы көйгөй деп айтсаңга болот. Ошондуктан мен ар бир ырларымды ушундай жөнөкөй адамдардан издеп жазып келем. Гүлжигит мырза, айтсаңыз, качан кубанычка балкып, көзүңүзгө жаш алдыңыз эле? Жаш алып ыйлаганым кече 24 декабрда концерт берип атып, алгач сахнага чыкканымда биринчи эле концерттин ачылышында Таенем деген ыр менен баштадык. Көзүмө жаш алдым. Ушул кылып аткан эмгектерими, ушул күндөрүмдү Таенем көрсө деп ушунчалык баягы сахнада көзүмө жаш алдым, бирок элге билгизбегенге аракет жасап жана кылдым. Мен ушундай сахнага келишиме, ушундай ырчы болуп калышыма Таенемдин салымы өтө чоң десем болот. Эми ал баягы адабияттарды көп окутуп жүрүп, ушундай бир сөз баккан аял болчу. Анан чыгармачылыкка кызыктырып чоңойтту. Анан ушу өлөрүндө, ушул каза болорунда мен сага татыктуу тарбия бере алдым. Сен дагы буюрса ушул элге таанылган жакшы бир адам болосуң деп ушул акыркы керестер ушул болду эле. Анан ушул күндөрдү көрүп кетсе болот эле деп ушунчалык жашыдым. Кийин концерттен кийин да үйгө келип алып, өзүмчө булугуп ыйлап отурдум, ошо Таенем айткандарын эстеп. Канча жолу ыйлабаймын десем да, тагдыр мени сынаганын койбоду деген саптарынаке ушундай бир сагынычтардан, ушундай бир кусалыктардан улам келсе керек деп ойлойм. Мурда менин ырларымды радиолор албайт деп жүрчү элеңиз, азыр абал өзгөрдүбү? Азыр деле ошондой. Мен эми ортого адам салып, болбосо бир акча берип, андай нерсеге кадам кое элекмин, койбойм дагы. Ошол чыгармаларыбызды ушу жөнөкөй элге эле тартуулап келип атабыз. Эл деген өзү баалап, эл өзү көтөрүп ирге алат экен. Ошон үчүн азыр мен баягы мисалы кайсы радиого барсаң өзүнүн баягы жобозун жазып коет.
мындай кылышың керек деп. Мен ошол өздөрүнүн түзгөн жобосунда гана мисалы ырдын авторун, сөзүн, тексттерин жазып, анкетасын толтуруп, ичкери тиги алып кирип бербестен өздөрүнүн баягы атайын сала турган урунасы болот экен, ошого салып эле кетип калабыз. Анан ошол жерден өздөрү көркөм кеңешибиз бар дейт, ошолор текшерип көрүп, уруңуз жарактуу болсо беребиз дейт. Анан бардыгына макул болуп эле келип атабыз. Эми анан көпчүлүк баягы эл суранып, анан ошонун негизинде дагы радиолор суранып калган күндөр бар. Ушул ырыңызды бериңиз, эл суранып атат деп. Андай алып барып берип коебуз. Анан азыр деле албайт, эми баягы Агенттеги махабат деген чыгармабыз мынакей баягы тойлордо болбосо бир социалдык тармактарда, бир жаштардын арасында болобу, бир чоң кызыгууну жаратып, ал чыгармадагы бир өзүнүн угармандарын таба алды. Бирок бул чыгармамды негедир радиолорго алышпайт. Анан буюрса көрөбүз. Мен сенден кетейинчи деген чыгармабызды дагы көп радиолор албастан, ал чыгармадагы баягы көмүскөдө калганы менен, бирок элдин арасында бир кеңири таралды десем болот. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул Супер инфо газетасына, анан ошол Супер KG баягы сайтты пайдаланып аткан, ошодон угуп аткан угармандарга, күйөрмандарга дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып терең ыраазычылыгымды айтып кетем. Алар колдобосо, алар ошентип добуш бербесе, алар жактырбаса, бул ырым бир тыйын болуп калмак. Ушу майрам алдында сиздин эсиңизде калган жаңы жылыңыз? Бир окуя эч эсимден кетпейт азырга чейин. Ушул студент маалымда ушул 98-жыл бекен, 90 ушу жылын азыр так эстей албай жатам. Батирде өзүм жалгыз отуруп алып, жаңы жыл тосконмун да. Ал убакта аккордеонго жаган кызыгуум артып, аккордеон алып келип алып, анан ачка же салют эмес, нан алганга акча жок. Катып калган нандарды баягы плитанын үстүнө баягы кастролго суу куюп, ал кайнагандан кийин баягы нандарды салып алып, анан вилка менен сайып чыгып алып, баягы көгөрүп кеткен жерлерин тазалап, жеп отуруп, кайсы бир жылды жаңы жылда ошентип тосконмун. Кийин түнкү саат 12-де сыртка чыксам, элдин баары салют атып, ушунчалык бир чоң майрам болуп атат. Анан кандай бактылуу адамдар ушинтип курсактарын тойгузуп, кандай бактылуу адамдар ушинтип бири-бирине каалап айтып, салют атып атты экен деп анан ойлонуп, анан кайра кирип ушул аккордеонумду кыйкылдатып анан жатып алгам. Ушул жаңы жыл эч эсимден кетпейт. Кызык экен, анда элди жаңы жыл майрамы менен куттуктап өтпөйсүзбү? Ушул ар бир кыргызстандык жаранга, ушул ар бир кыргызстандын атуулу жаңы жылда бирден алтын балык кармап алса, ошол менин ниетим. Ушул алтын балыкка каалаганын айтып, каалагандай өздөрүнө шарт түзүп алат. Мына ошентип өтүп бара жаткан 2013-жыл Гүлжигит Сатыбеков үчүн ийгиликтүү жылдардан болду десек жаңылышпайбыз. Бир жыл ичинде бир нече жеке концертин берип, миңдеген күйөрмандарынын жүрөгүнөн орун тапканы чек болбосун дейли.